Здравствуйте всем! Мне очень приятно находиться здесь и видеть, как инклюзивное образование работает на практике в лагере на Иссык-Куле. Благодаря проекту Европейского Союза эта уникальная идея по обеспечению равных возможностей для всех детей материализовалась путем приема и размещения в летнем лагере Жетиген детей из уязвимых слоев населения, детей с ограниченными возможностями здоровья для установления дружеских отношений через совместные компьютерные классы, рисование, дебаты, спорт и театр, благодаря чему они получат ценный опыт по применению инклюзивного образования и совместного обучения. Я очень рад находиться здесь, очень красивый вид, хорошая атмосфера, чистое небо, хороший воздух, озеро. И я думаю, я уверен, что дети, находясь здесь, получат тот опыт, который останется у них в памяти и надолго, и никто не сможет их отнять, потому что это будет тот самый опыт, который они смогут передать и унести с собой в свои дома. Билерде эрте менен туруп зарядка кылабыз да, саат 8 ондо 8 анан кийин туруп зарядка кылабыз да. Зарядкадан кийин ужинге барабыз. Ужиндан кийин немеге барабыз. Көлгө барабыз. Көмүлөбүз. Анан ошодон кийин периодикация этип туруп обедке барабыз. Обедтен кийин уктаган барабыз жана порядка кылган барабыз. После этого ар кандай тимбилдингдер, анан тимбилдингдер дагы немелер болот да, занятиялар, квесттер. Анан бүгүн биз экинчи лигабыз. Бүгүн биз утуп алдык. Жана эң кенесинде бизде 10 миң жат калды да. Бардыгы да биздикиден көбүрөөк эле. Анан бир вопрос бергенде биз отвечать эттик, анан 200ден көп миң утуп алдык. Эй, ребята, всем привет, жетигеновцы, еще раз добрый день. Ну как у вас настроение, как все проходит, как тайминги? Ребята, все ли покушали, все ли довольны? К нам сегодня пришли гости, кого мы рады видеть. Ребята, всем еще раз привет. С вами Jet FM. Лагерге биринчи жолу келип атам. Мен көптөн бери лагерге баргым келип эле ушинтип аткам. Ошо келип калдым мен. Жакты 10 күн жакшы өттү. Ошо. Жакшы адамдарды көрдүм. Палатада жаткан, комнатада жаткан балдар менен тааныштым, достоштум, жаңы достор таптым. Ошо. Бул лагергечи мындайча айтканда, бул лагерь чынын айтканда аябай шарттары бар экен. Мен мындайча айтканда үйдөн деле мынчалык караган эмес. Чынын айткандачы. Өзүбүзчө эле жүрөбүз, ар кимге сүйлөтүп коюп диктатор катары. Биякта аябай шарттар бар экен да, пандустар бар экен, чист экен, дисциплинаны аябай карайт экен. Прямо как в армии. Вот ошонусу жакты. Биринчи жолу мындай шарты бар лагерге келип атам. Да? Аябай шарттар бар экен да. Жакты да аябай. Журналист болгум келген себеби мен ушуну байкадым да, ошо журналист жактан эле мындай Кудай бериптир депчи. Сөгүнгөнгө эле сөз коротуп бербестен, мисалы. Эметип сөгүнгөнгө эле сөз коротуп бербестен, башка деле сөз коротуп бербестен, ошо элдин көйгөйүн бир
эмеге чыгарып элдик неме пикирине чыгарып ушинтип турганга күчүм жетет деп ойлойм, Кудайым буйрса. Бирок гарантия бере албайм. Орустар да айтат го, кто знает, что будет завтра депчи, эртең эмне болорун ким билет депчи. Бирок гарантия бере албайм, ушундай максат бар бирок. Биринчи жолу келишим мындай лагерге. Нарындын парыгына эле кирем деп көрүңүзчү. Жок. Мындай шарт нарында жок. Нарын атстал мындайча айткандачы. Азыр благодаря вот таким организациям, мисалы, ошол эле Евросоюз же башкалар аркылуу эл уже билип калды да. Эл баякыдай эмес, уже баякыдай мындай өтө мындай отторжение менен кабыл албайт да, мындай мүмкүнчүлүк чектелген бала экен, байкуш эмне кылсын деп коет. Мурункудай эмес, илгеркидей эмес. Эгер мындан бир 10 жыл мурун карасаңыз, инвалидтерге мынтип айтмак, муну эмне кылып берет, ким билет, арак жүрөлү демек да. Бирок ушу Евросоюздун жардамы менен, ушундай журналисттердин жардамы менен мындай открыто стали освещать, что это за болезнь вообще, ДЦП, бул эмне, оор экенин айта баштаганда уже эч ким коркпойт деле да азыр. Наоборот, мындай толеранттуу карап калды дегеним да. Негизи лагерь болсо атайын Европа биримдиги менен негизи колдолуп турат азыркы учурда. Бул лагерде негизи азыр 120 бала бар. 120 баланын ичинде 20 бала мүмкүнчүлүк чектелген, 20 бала жетим балдар болуп турат. Алардын баардыгы Кыргызстан боюнча тандалган атайын комиссия менен. Булардын баардыгы негизи азыр бүгүн деле көрсөңүздөр, балким студиялардын баарында барганыңыздардачы, бул жерде эч ким бири-бирин бөлүшпөйт, бири-бирин мисалы үчүн колдоп, дайыма жардам беришип гана турат да бул жерде. Лагердин максаты негизи ушул мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар менен жана нормотипикалык балдар менен бир мындай достук табыш керек да, мындай толеранттуу болуш керек. Ошого негизи үйрөтөбүз биз негизи балдарды. Жана бул лагерде, бул сменада 20-сында башталган, биринчи күнү 20-сынан бери азыркыга чейин бүгүн акыркы күн концертке даярданышып жатышат. Биз өз негизи мен Кыргызстанды сүйөм жаш кыймылынан биз болсо 2017-жылы эң биринчи жолу инклюзивдүү лагерди өткөргөнбүз. Ал жерде инклюзивдүү каникул деп аталган болчу негизи. Ал жерде дагы мүмкүнчүлүк чектелген балдар келишкен. Азыркы учурга чейин биз жыл сайын өткөрүп турабыз жана быйыл негизи биринчи санариптик инклюзивдүү смена өтүп жатат да. Бул жерде негизги программанын акценти компьютердик негизи кызматтуулукка үйрөнүү. Негизи биринчи, чын айтсам, биринчи күндө келгенде мындай бардыгы жабылып, кээ биркилер айта албай, активдүү катыша албай жүрүшкөн да. Бирок экинчи, үчүнчү күндө балдардын баардыгы бири-бирине көнүшүп, бири-бири менен жардам беришип, кайра активдүү ойношуп, футбол ойношот, баскетбол ойношот. Мисалы үчүн бизде дискотекадагы болгондо бул күндөрүчү дискотекада бири калышып, бири-бирин колдоп, дайыма бири жүрүшөт да. Негизи көп достор табыштуу деп ойлойм. Жана жана мүмкүнчүлүктөрү чектелген, жана жетим балдардын баардыгы көп жаңы нерселерди көрүп жатышат да. Алар болсо ким ырдаганды билсе, алар ырларды жазып запись кылышып, ким мисалы үчүн өзүн телеведущий, теле алып баруучу катары көргөндөр, алар болсо кечки жаңылыктарды алып барып, же кечки жаңылыктарга катышып ошондой кылып жүрүшкөн. Жана дагы радио алып баруучу болуп өзүнүн мындай кандай десем, шыктарын өстөрдү да, мындай өзгөртүштү да, мындай негизи көз караштары дагы өзгөрүштү абдан. Негизи көбүнчөлөр бардыгы бир аз коркунуч болсо да, ата-энелерде дагычы, булар азыркыда ата-энелер дагы негизи ыраазы, жана балдар өзү дагы өзү жагып турушат да, себеби дегенде бул жерде мындай бөлбөй, бири карап, бири ушундай карап жүргөнгө абдан мындай көңүлү көтөрүлүп, мындай көңүлү ток болуп жүрөт деп айтсак болот да. Негизи көбүнчөлөр көлдү көргөн эмес да, биринчи жолу көрүп жатышат. Ошондуктан булар биринчи жолу көлгө киргенде мындай бир аз коркушкан. Чын айтсам, бир кичинекей кызыбыз бар болчу ал. Балдардын үйүнөн келгенде биринчи жолу көлдү көрүп, коркуп, биринчи күнчү мисалы үчүн. Бирок бизде атайын окутулган спасательдер бар да, куткаруучуларчы. Ошолор менен бир сууга түшүп, охраналарды карашып, ошентип жүрүшкөн да. Наставниктер менен бири карашып, бири жүрүшүп. Азыр мисалы үчүн кечээ көлгө чүргөнбүз. Булар азыр сүйүнүп, эң биринчи кубанычта чуркап барышат да көлгөчү. Буларга азыр жагып жатышат, жагат.